2010 жалпы элдик референдумда өлкө парламенттик башкаруу системасын өттү. Президенттик жана үй бүлөлүк башкаруудан тажаган эл шайлоодо 5 партияга бата берип, 120 мандат менен 5 фракция парламентке келди. Бирок парламенттик башкаруу системасы жогорку кеңештин 5-чакырылышы үчүн чоң сыноо болду көрүнөт. Буга чейин ата журт республика фракцияларындагы айрым депутаттар өз алдынча депутаттык топторго кирип, топторду түзүп, дагы башкалары партия түзүп, өз алдынча саясий ишмердүүлүктөрүнүн арыгын чаба баштаган. Жогорку кеңеште жайкы каникул башталганы менен саясий оюндар кызуу жүрүүдө. Айрым серепчилер бунун себебин келерки жылкы шайлоонун камылгасы катары баалашууда. Июль айында саясаттагы чоң жаңылык катары Ата Мекен фракциясындагы депутат Карганбек Самаковдун партия курамынан чыгып, өз алдынча партия түзүп кеткени болду. Мындан улам бул окуя бүтүндөй коомчулуктун талкуусуна түштү. Айрыкча депутат Карганбек Самаковдун депутаттык ишмердүүлүгүнүн тегерегинде түрдүү түмө маалыматтар айтыла баштады. Буга чейин Карганбек Самаков Манас үчилтигин ЮНЕСКОнун материалдык эмес, маданий тарыхый мурастар боюнча каттоосуна киргизди деген маалыматтан кийин таанылып, эл оозуна алына баштаган. Мындан улам Манас Семетей Сейтек үчилтигинин ЮНЕСКО каттоосуна киргизилиши тууралуу ошол кездеги маданият жана маалымат туризм министри, коомдук саясий ишмер Ибрагим Жунусов менен ой бөлүштүк. Манас эпосу кыргыз элинин миңдеген жылдык тарыхын камтыган улуу чыгарма. Манас эпосун ЮНЕСКОнун каттоосуна киргизүү демилгеси мындан 15 жыл мурун эле манасчылар, илимий изилдөөчүлөр тарабынан байма-бай айтыла баштаган. Бирок аракеттер болгону менен аны ишке ашыруу ондогон жылдарга созулду. Мындан бир топ жыл мурун кытайлык кыргыздардын атынан Манас эпосу ЮНЕСКонун каттоосуна кириптир деген маалымат бүтүндөй кыргыз элин чуу түшүргөн. Буга байланыштуу Манас эпосун ЮНЕСКонун материалдык эмес, маданий тарыхый мурастарынын каттоосуна киргизүү маселеси ар бир кыргызстандык атуу, мамлекеттик ишмерлер, манасчылар, изилдөөчүлөр, эл өкүлдөрүнө чейин талкууга алган. Маалыматты мен интернеттен окудум. Кыргыздын манасы кытайлык кыргыздардын атынан ЮНЕСКонун тизмесине катталыптыр деген. Анан мен парламенттен жар көтөрдүм. Биринчи жолу парламентте атканда мен көпчүлүгү мага таң калган. Иши каяктан баштап атасың. Мен айттым, кытайлык болуп эстелген жок. Бирок кытайлыктар Манасты кытайлык кыргыздардын жоголуп кетип бараткан эпосу катары каттатып салды. Бул биз үчүн өтө чоң жоготуу деп айтыш керек деп мен депутат болгондо көтөрүп чыкканмын. Анан элде ажиотаж башталды. Анан кийин эле баягы орустар айткандай каждый неме наказуемый дегендей мен министрликке келип калдым. Анан келгенде мен кайсыдан башташым керек дедим дагы биринчи ушул нерсени. Манас деп күйгөндөрдү, Манас деп төшүн каккандарды, Манастын уранын чакыргандарды чогулттум. Эмне кылышыбыз керек? Биз кайрып алабыз, же кайтып алабыз деген нерселерден алыс болойлу. Биз бир жаңыча бир нерсесин киргизбейлиби деп маселе койгонумда, анан көпчүлүк айтты: Манас, Семетей, Сейтек деп 3 илтикти киргизбейлиби. Анан жумушту баштадык 2010 жылы. Бирок баардык ушул иштерди көзөмөлгө алуу, жүргүзүү ошол убактагы ушул 2012 жылдары бул жигердүү иштелип, ошол убакытта баардыгы даярдалып, анан ЮНЕСКого жиберилген да негизичи. Анан ошол убакта ушул эксперттер менен ушул маданият министрлиги тыкыз иштешип, анан ушул жоопкерчилик дагы баардык иштерди убагында аткаруу жана көзөмөлдөө ошол кезде маданият министри Ибрагим Жунусов да жеке жоопкерчилиги ошол кезде өтө күчтүү болчу да. 2010 жылдагы өлкөдөгү саясий бурулуш маданият министрлигинин бул аракетин бир топ убакытка үзгүлтүккө учураткан. Анткени менен демилгечилердин тынымсыз аракети менен маселени кайра кароого бир топ убакыттан кийин гана мүмкүн болгон. Бирок уюштуруу иштери оңойго турган жок. Башталгандан кийин эле аягына жетпей революция болду. Мен жумуштан кеттим, кызматсыз калдым. Кийин кайрадан депутат болуп келип, ата журттан. Анан вице-премьер-министр болуп калганда мен министр менен сүйлөшүп, министрге дагы айттым, ушуну бир баштабайсыңарбы? Мен ушунду баштап койгон, ошончо калып токтоп калды эле. Дегенге чейин эле бир жыл аян өтүп кетип, кайра коалиция тарап, анан министрликке кайрадан мен келип калдым. Анан кайра жанагы ырды баштап, кайра Манас деп күйгөндөрдү чогултуп, ушундо 3 илтик баштадык эле. Ошондо кайра аягына чейин жеткизбейлиби деп, анан ошол мен жанагы Манастын эстелиги коюлуп атканда, ошо Манастын эстелигине күйүп, акча бергендерди чогулттук. Манас айткандарды чогултуп, Манасты жакшы билгендерди академия науктан,
жарандардан, бейөкмөт уюмдардан, министрликтин алдында ушундай бир чоң ишти баштадык да. Анан ошол азырдагы ушул бул маданият министрлигинде министрлер келип кетип алмашып өткөн, а бирок негизги ошол кездеги жумуш жана ошол кездеги эмгек, ошол жетекчи катары Ибрагим Жунусовдун эмгеги абдан зор деп айтып кетсек болот. Андан кийин ушул Манас эпосун ушу үчүлтеген ЮНЕСКО каттатууда ушул жумушчу топтун төрагасы катары Карганбек Самаков да, фильмди тартууда, ушу Садык Шернияз да, ошондой эле ушу илимий иштерин жактарын жазууда Улуттук илимдер академиясынан ушу Абдылдажан Акматалиев де, андан кийин Кыргыз Республикасынын эл баатыры Бексултан Жакиев, андан кийин ушу ЮНЕСКО боюнча өкүлчүлүктө Солтонгелдиева Сабира, ушу Маданият министрлигинде дагы ошол боюнча иштеген адистер, буларды ушул Айгине изилдөө борборунан ушу Гүлнара Айтбаева деген бар, Чочунбаева Динара Илимбековна, ушундай бир топ ушул Маданият министринин алдында ушу жумушчу топ түзүлүп, ал жерде 27 кишиден турат. ЮНЕСКОнун талабы күчтүү болгондуктан тарыхый маалыматтарды чогултуу, алардын баарын талаптагыдай шартка келтирүү үчүн министрлик атайын жумушчу топ түзүү чечимин кабыл алган. Анткени ансыз ишти өз учурунда талаптагыдай аткаруу мүмкүн болгон эмес. Бексултан Жакиев, Карганбек Самаков, Садык Шернияз, Каныбек Имамалиев, министрликтерде министр катары мен төрагасы болгом. Базарбаев, азыр министр, социалдык тармак боюнча министр Базарбаев Кудайберген. ЮНЕСКонун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү Сабира деген кыз. Анан Назгүл Макешева деген ушу мурастар немесинен иштеген министрликте адис бар. Ошолор бирип алып туруп, Манасчылар бирип алып туруп, Роза Аманова бүт ушул немени түшүнгөн адамдарды бириктирип, биз көп иштеттик, анан кандай кылып тизимге киргизебиз. Анан файлдарды түздүк. Файлдарды жөнөтүш керек, файлдарды даярладык. Анан 10 мүнөттүк фильм керек болуп калды. 10 мүнөттүк фильм тартыш керек Манас жөнүндө. Министрликтин ошол маалда бөлүнгөн акчасы жок болчу. Анан мен кайрылып, кандай кылабыз дегенде, ошондо спонсор чыкты, спонсор керек болду. Биз дайым эле өкмөттү карап, өкмөт бөлдү, республика бөлдү деп отура бербестен, спонсорлорду издегенде өтөйлү деген нерсени айттык да. Дегенибизде эле Карганбек Самаков спонсор болду. Ойлонбой туруп эле спонсорлукка барды. Фильмди көтөрдү. Анан кийин файлдардын бардыгын 2012-жылы 28 мартта менин колум менен ЮНЕСКонун штабына жөнөттүбүз. Министрдин колусуз ал өтпөйт өзү. Ансызда өлкөдө маданият тармагында маселе көп болгону менен Манас үчүлтигин ЮНЕСКонун каттоосуна киргизүү ошол кездеги маданият жана маалымат туризм министрлиги үчүн башкы максат болгон. Мындан улам министрлик түзүлгөн атайын комиссия менен 3 ай тынымсыз иш алып барууга аргасыз болгон. Темилгечилер ЮНЕСКонун берген мөөнөтүнө 2 күн калганда гана тийиштүү документтерди өткөрүп берүүгө жетишкендигин айтат. Файлдарды 28 март күнү өткөрүп бүттүк. Францияга кеттик. Себеби акыркы күн 30 март болчу да. Мына мен декабрда келген болсам, 3 ай ушунун аркасынан, негизги ушунун аркасынан иштедик. Күн алыс чогулабыз. Күн алыс чогулуп, Адылжан агайды, Бексултан агайды кандай кылыш керек, документти кандай ЮНЕСКО менен иштешебиз. Бүт баарын бүтүрүп документти жөнөтүп, жыргап, анан себеби 1 жыл мурда жөнөтүш керек да, кийинки жылы каралыш үчүн. Анан документти жөнөтүп жыргап отуруп калгандан кийин документ түштү деген кабар келди, сүйүндүк, баардыгын чогултуп айттым мына. Баарыңарга рахмат, бери баардын эмгеги бар. Ушу документтер түштү десем, күздө документ кайтып келди. Октябрдын акырында документтер кайтарып, туура эмес жерлерде бизге январга чейин тез жөнөткүлө ушуну. Кайрадан отурдук, кайрадан иштеп, январда экинчи жолу документти. Себеби биз биринчи жолу өткөрүп, регистрацияны өткөндөн кийин кабыл ала берет. А мурда регистрацияны өтпөсө, ага кабыл алмакмыз да. Анан кийин кайрадан документтерди өзгөртүп, файлдарды кайрадан түзүп, кайрадан фильмди азмасы өзгөртүп, кайрадан бүт баарында өзүнүн деңгээлинде документтер жөнөткөндөн кийин январдын акырында мага ЮНЕСКодон кат келген. Бар жок туура болду. Быйыл силердин ошо Манас, Семетей, Сейтек үчүлтүгү каралат. Кытай менен дагы кабарлашып койгула дегендей бизге кеңештерди айтты. Себеби Кытай Манасты каттатып алгандан кийин анан мен Кытайдын министри менен да сүйлөштүм. Алар дагы айтты, биз Манасты эч качан талашпайбыз.
Манасты талашканга акыбыз жок. Мен дагы өзүм сөзүмдө айткам. Манасты Кыргыздан бирөө талашайын десе, же талашам десе, бир дагы өлкөдө Манас айткан адам жок. Бир дагы мамлекетте Манасчы деген жок. Мына казактар талашып көргөн мурда, башка улуттар талашып көргөн мурда, айтам, о Союз мурда жаңы Манас башталганда 19-кылымдын акырында 20-кылымдарда талашып жүргөндөр болгон да. Бирок биринин дагы Манасчысы жок да. Манасты жакшы билген илим тоздору бар. Бирок Манас айткан адам жок. Манасты бир гана кыргыз айтат. Бул биздин башка улуттан өзгөчөлүгүбүз дагы, бизди бийик кылып көрсөтүп турган дагы ушу биздин Манасчыларыбыз десем жаңылышпайм да. Себеби акындар болушу мүмкүн, казактарда бар, башкаларда бар, музыканттар бар, композиторлор бар, ырчылар бар, художниктер бар. А бирок Манасчылар Кыргыздан башка эч кимде жок да. Себеби Манас айтууну Кыргыздын гана көкүрөгүнө, Кыргыздын гана туюуна салып атат жогорку жак. Биз ошону мындай жеткиришүү керек болуп калды. Анан жеткиздик, жүзү жарык болуп калды, бирок ошол неме каралар алдында мага бир кабар келген, мен анда министрликтен кетелик болчумун. Каралып атат, мына бир неме болду, кимдер келет, Бакуда каралат деп аткандан кийин эле ошочодо мени жумуштан алып коюшту. Анан сөзсүз түрдө министр баш керек эле ал жерге. Кол менин колум менен кетип, менин колум менен бекитилген. ЮНЕСКОнун сайтында дагы турат, баары жерде турат. Бул документтердин баардыгы талаптагыдай аткарылгандыктан жана ушул жумушчу топтун ошол кездеги маданият министринин жигердүү иштеринин натыйжасында ушул Баку шаарында Азербайжанда өткөн материалдык эмес маданий мурастар боюнча комитет бар. Ошол комитеттин 8-жыйынынын чечими менен Кыргыз элинин Манас, Семетей, Сейтек эпикалык үчилтиги Кыргыз элинин атынан ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастарынын репрезентативдүү тизмесине каттатылды. Бул күн бизге тарыхый күн, 4-декабрь деп булушуп, үчилтек кайрадан Кыргыз элине ээ болуп, биз үчүн жалпы Кыргыз сүйүнгөн күн деп биз муну кызыл күн кылалы деп дагы ошо министрликте чогулуш болуп өткөн. Ошентип 2013-жылдын 4-декабры Кыргыз эли көптөн күткөн Кыргызстандагы маанилүү дата катары тарых барактарында алтын тамга менен басылды. Манас, Семетей, Сейтек үчилтиги ЮНЕСКонун тарыхый мурастар боюнча тизмегинен орун алды деген кушкабар Кыргыз жергесиндеги басма сөз беттеринде, интернет желесинде, телеберүүлөрдө жаңыра баштады. Алар толук документти талап кылышат. Тарыхый фактылары, аны алар ынанмай сайын, анан ал ишти караганга барбайт. Азыр быйыл мына Улуу Жибек жолундагы Красная речка, Ак Беши бураналар кирбедиби? Муну дагы ушу биз жасаганбыз. Ал дагы менин колум менен, мен министрлик кезде жасалган бул да. Менин неме менен өткөн. Мага бир-эки адамдар чыккан. Эмне үчүн сен кетсе, ЮНЕСКонун өкүлү мени куттуктап чыгышып атты, мына иштен кетсем дагы силердин эмгегиңер бар эле, силер ушуну көтөрдүңөр эле дешип, эмнеге айтпайсыңар, эмнеге чыкпайсыңар, анын кимден эмнени талаш керек. Негизи бул Кыргыздыкы. Бул бирөөбүзгө баалуу же бирөөбүз мындай жасап койдук деген андайдан алыс болушу керек да. Бирок мен ошол министрликтеги мен жасаган чоң иштердин бири катары Раматылык Рыспай агайым айтчу, Рыспай Абдыкадыров. Чындыкты мактансаң, ден соолукка пайда. Жалганды мактансаң, эртең билинип калса ден соолугуңдан айрыласың дечи эле да. Кээде бир чындыкты айтыш керек. Бирок кээ бир жерлерде айтып атты, барып келген кишилер дагы Ибрагимдин эмгеги бар деген сөздөрдү деле угуп аттым, жакшы нерсе. Бирок бул жерде бир эле Ибрагимдики же бир эле паланчанык эмес, бул жерде бүт ошол Манас деп күйгөн адамдар чогулуп, ошолордун эмгеги десем туура болот. Ошол кезде Маданият жана маалымат туризм министрлигинде каражат жетишсиз болгондуктан уюштуруу, талапта көрсөтүлгөн бардык маалыматтарды чогултуу, даярдоо иштери демөөрчүнүн жардамы менен ишке ашкан. Ибрагим Жунусов билдиргендей, Манас дегенде капчыгындагы каражатын аябай, демөөрчүлүккө барган атуулар четтен чыгат. Экс-министр буга борбордук аянтта орнотулган Манас жана Чыңгыз Айтматовдун айкелин тургузулушун мисал кылат. Анткени эркиндикти, улуттун күч-кубатын даңктаган айкел атуулдардын демөөрчүлүгү менен гана тургузулган. Ага өкмөт эч кандай каражат жумшаган эмес. Мен Манас дегенде бир нерсеге түшүндүм да, баягы дагы бир жолу айтылайын эстеликке. Алмаз Шашенич
Манастын эстелигин, Чыңгыз Айтматовдун эстелигин коебуз дегенде элдердин күчү менен эле коюлбадыбы? Ал жерде өкмөттөн, мен анда вице-премьер-министр болчумун, өкмөттөн бир тиын акча каралган жок. Анын бардыгы спонсорлордун эсебинен курулду да, түзүлдү. Айтматовдуку дагы, Манастыкы дагы азыркы аянтта турган. Бир тиын каралган жок. Ошондо мен бир нерсени байкадым да, Манас дегенде адам эч нерседен аябайт экен да. Аябаган адамдар бар экен да. Манас дегенде ичкен суусун токтоткон, айлыгында эле кереги жок, мен иштеп берем дегендер. Эми кээ бир адамдар чыгат, конечно, качкандар, кээ бири калп эле уран чакыргандар, Манаска бир тиын эле кошпой коюшкан учурлар да болгон. Бирок ошондо мен бир нерсени байкадым, кыргыздын акылдары мындай Манас дегенде ичкен чайын жерге коюп, кадимкидей түз турат экен да. Мен чыкпай калат дейт турган болсом, кыргыздын учу куруп калган болот. Сөзсүз түрдө спонсорлор чыкмак. Карганбекке дагы, Карганбек Самаковго дагы мен ыраазымын. Ошол жерде эч кимге мындай айттырбай, аякка кайрыла эле, бияка кайрылбай деген ошол жерден өзү чыкканына, ошол эле отурган жерден чыкканы дагы бир жакшы нерсе. Бирок мына Аскар Салымбеков бар, мисалы үчүн кайрылсак да, биз эч кимге кайрылган жокпуз. Ким жардам берет деп да айткан жокпуз. Министрлик акчасы калды, жардам берилди деп бирөө кайрылган жокпуз. Салымбеков жардам берет эле балким. Депутаттарыбыздын Бакыт Төрөбаев жардам бере турган жигиттерден, Алтынбек Сулайманов, Шаршен, Шакен, Абдыкеримов, мындай көп жигиттер бар, Кыргызстанда көп жигиттер бар. Мен ойлойм, мындай аткарылбай калмак эмес да, аткарылак. 2003 жылы Кыргыз эл баатыры жазуучу Бексултан Жакиевдин демилгеси менен Париж шаарында ЮНЕСКО материалдык эмес баалуулуктар тизмесинде Манас эпосу адамзаттын озеки мурасынын шедеври деп жарыяланган. Бексултан Жакиевдин бул эмгеги көп жерде айтылбагандыктан карапайым калк билбей деле калып жүрөт. Ибрагим Жунусов бул ийгилик Манас үчилтигинин ЮНЕСКОго катталышына чоң жол ачкандыгын айтат. Бул Бексултан Жакиевдин иши боюнча, Бексултан Жакиевдин өзүнүн демилгеси менен көтөрүлгөн нерсе. Мен бул себеби Манаска киришер алдында мен бүт барды менен таанышып чыккам да. Бексултан агайдан, Бексултан Жакиевден биз көп ушул жөнүндө маалымат алдык. Себеби бул киши жолдорун жакшы билип калган экен да, жөнөтүп мурда баягы айтыш неме боюнча акындык импровизация деп качкан буларча, каттачкан. Ошолор жөнүндө бул кишинин опыту бар эле да. Ошол бул ал Бексултан Жакиевдин түздөн түз өзүнүн демилгеси менен, өзүнүн демилгеси менен каттаттырган. Ага чейин бизде Сулайман тобу катталган, анан ошол катталган. Эми азыр мына кийин Шырдак кол өнөрчүлүк боюнча катталды. Азыр мына Улуу Жибек жолундагы 3 нерсе, мына Красная речка, Ак Бешим, Бурана азыр ошол катталды. Бул дагы ошол биздин иш менен, биздин Маданият министрлигинин демилгеси менен, Маданият министрлигинин түздөн түз иши менен бүткөнбүз. Балким мен министр болсом башка министр эле жасамак. Бирок ошол менин бешимиме түшкүнүп калган нерсе да. Манасчылык, дастанчылык, төкмө акындык деп ушул өнөрүбүз ошо ЮНЕСКонун тизмесине шедевр деп катталган. Эми бул керемет да, шедевр деп ушул манасчылык, дастанчылык, төкмө акындыкты ушул шедевр деп каттап берген, ошого эмгек жумшаган ушу эл Кыргыз Республикасынын баатыры Бексултан Жакиевге да терең ыраазычылык билдиребиз. Ал кезде жана Манас миң деп мындай көп колдоолор болгон. Ошол Манас миң деп ошол убактагы 95-жылдары белгиленип ошол кезде президент Аскар Акаевдин убагында белгиленип, анан жалпы оондон чечим кабыл алынып, ал дагы бир жакшы иштер болгондо, анан ошол шедевр деп катталган үчүн дагы азыр биздин үчүлтүктүн катталганына мындай кандай даңгыраган жол салып берди десек дагы туура болот да. Анан эми азыр ЮНЕСКонун талабына ылайык шедевр деп азыркылар катталбайт, репрезентативдүү тизмесине катталат. Бирок ошол убакытта ошо биздин ыйык өнөрлөрүбүздү каттатып кеткен ушу Бексултан Жакиевге дагы мындай министрликтин атынан терең ыраазычылык билдиребиз да. Бир жумушту баштаганда, мисалы жөн эле той өткөрүп атса адам баласы, тойдо мага биринчи паланча деген план коет өзүнө. Мен кудаларды күтүп алышым керек, биринчи менин максатым ушул деп. Мен Маданият министрлигине келгенде биринчи нерсени ушуну койгом да. Манас үчүлтүгүн. Себеби бул аткарылбай калган эле, 2010-жылы мен бүтүрө албай калган болчумун да.
ошону ошо жатты да ошону кайрадан жеткизгендигиме мен мындай атым аталабы аталбайбы бул экинчи маселе болуш керек. Негизи катталып ошо Манас үчүлтүгү Манас эмете Сейтек дегенде ошо ЮНЕСКОнун тизмесине кирип калгандыгы Кыргызстан үчүн, кыргыздар үчүн бул чоң нерсе болду. Манас эпосу кыргыздын нар көтөр алгыс улуттук байлыгы. Мындан улам Манас үчүлтүгүнүн ЮНЕСКО материалдык эмес баалуулуктар тизмегине кириши улуттун сыймыгы, анын бүттүүнүгү, кыргыздык экенин таанытуу бир гана адамдын эмес, көптөгөн жарандардын, манасчылардын, коомдук ишмерлердин, маданий кызматкерлеринин жасаган аракетинин аркасында ишке ашкан.